Эфирде жаңылыктар кызматы саламатсыздарбы? Студияда мен Талант Калелов, алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Бүгүн Таласта 500 үй бүлөгү азык-түлүктөн жардам алышты. Дыйкандарга сууну өз учурунда берүү үчүн Манас районунда алгачкы аракеттер көрүлүүдө. Китеп окуп акчалай сыйлык ал үчүн Манас районунда сынак жарыяланды. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапары башталды. Президент Садыр Жапаровду Бириккен Араб Эмиратынын билим берүү министри Ахмад Белхул Аль-Фаласи тосуп алды. Эскерте кетсек, мамлекет башчысы Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын чакыруусу менен Дубай шаарында өтө турган дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышты. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын жетекчилиги жана эмираттык компаниялардын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулайт. Бүгүн Талас облусу боюнча аз камсыз жардамга муктаж 500 үй бүлөгө азык-түлүк берилди. Берилген жардам Дубайдын эмири Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум тарабынан жарыяланган. Миллиард порцияттуу иш-чаранын алкагында өттү. Өлкө боюнча 5000 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. 2 жылдан бери чет өлкөдөн келген азык-түлүктү Ихсан Хария коомдук кайрымдуулук фонду өз дарегине жеткирет. Азык-түлүк алган жарандар үчүн мындай колдоолор үй бүлөгө кыйла жардам экендиги айтышат. Бүгүн Талас облусундагы аз камсыз жардамга муктаж 500 үй бүлө азык-түлүк жагынан жардам алышат. Ал үчүн Дубайдын шейхи жалпы республика боюнча 5000 үй бүлөгө дал ушундай азык-түлүк жагынан колдоо көрсөткөн. Суюк май, шекер, чай ун ар бир үй бүлөнүн күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүгү. 2 жылдан бери Дубайдын эмири Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум дүйнө жүзү боюнча жардамга муктаж жарандарга жакындан кол сунат. Чет өлкөдөн келген жардамды өлкөдөгү Ихсан Хария коомдук кайрымдуулук фонду өз дарегине жеткирет. Жардам алуу үчүн облустун ар бир айылынан жарандар Талас шаарынын борборуна чогулушту. Жалпы республика боюнча 5000 үй бүлөгө жардам берилсе, анын 500 үй бүлөсү Талас облусунан. Талас облусу боюнча 12903 аз камсыз үй бүлө бар. Бүгүнкү ушул Ихсан Хария фондусу тарабынан берилип жаткан гум жардамга 500 үй бүлө тартылды. Ар бир райондон, Талас шаарынан, ошондой эле өкүлчүлүккө арыз менен кайрылып, өзүнүн даттануусун айтып келген, турмуштук оор кырдаалга кабылган аз камсыз, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушул гуманитардык жардамдарды алып атышат. Калктын санына жараша райондорго азык-түлүктөр бөлүштүрүлдү. Бул күнү Айтматов районунан жалпы 80 аз камсыз үй бүлө жардам алышты. Өзгөчө көп балалуу жалгыз бой жашаган үй бүлөлөр колдоого ээ болушту. Биздин Айтматов району боюнча 3000ден ашык аз камсыз үй бүлө бар. Анын ичинен бизге именно аз камсыз, турмуштун оор кырдаалына кабылган, ошондой эле соцконтракт алган көп балалуу үй бүлөлөрдөн тандап алдык. Анан ар бир айыл өкмөттөн 10дон алганга туура келди. Ошондой эле биз бүгүн 80 аз камсыз үй бүлөнү алып келдик, 80 үй бүлөнү. Жакшы, бул болсо дагы жардам болот деп ойлойм бул үй бүлөлөргө. Рыскүл Жайлообекова жалгыз бой эне. Берилген жардам үй бүлөсүнө олуттуу жардам болоорун айтат. Баягы муктаждарга жакшы жардам кылып атасыңар. Мына коробканын ичинде майыңар, сакарыңар 1 айлык продукты бар экен. Силерге Алла ыраазы болсун. Мынакей бүт бардыгы бар экен. Чайыңар бар экен, майыңар бар экен. Горох, бүт, таамат, сакарыңарга чейин бар экен. Үйдө мен өзүм жалгыз бирөөмүн. Чал жок, балдар жок, өзүм эле жашайм. Мынакей быйылкы жылдын эсебинен ушул жардам келип атат. Кудай буйрса. Жалаң эле Алла ыраазы болсун дейбиз, башка эчтеке деле айтпайбыз эле. Берип аткан жардамга шүгүрчүлүк кылабыз. Жалгыз атабыз ачыгына. 3 бала багам. Андан балдарым жаштыгына байланыштуу эч жерде иштебегенге карап эле алып атабыз. Кудайга шүгүр. Ороз айы жакындаган маалда берилген жардам өз дарегине жетти. Анткени 2 жылдан бери Дубайдын эмири миллиард порцияттуу иш-чараны жарыялап, дүйнө жүзү боюнча жардам берип келет. Анын алкагында Кыргызстандагы аз камсыз үй бүлөлөргө да жардам берилди. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Өткөн жылы аба ырайы кургакчыл болуп, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнө өз кедергисин тийгизген. Быйыл дыйкандарга сууну өз убагында жеткирүү максатында Манас районунда суу чарба башкармалыгы каналдарды оңдоп түзөөдөн өткөрүп баштады. Ремонт иштерине техникалар тартылып, кызматкерлер иш алып барышууда. Сөз кабарчыбызда.
Манас району аймагында жазгы сугат өнөктүгү башка райондорго салыштырмалуу эртерээк башталат. Учурда Манас райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан каналдарды оңдоп түзөө иштери башталды. Киров суу сактагычынан сугат суу биринчилерден болуп, бул Саза каналы аркылуу берилет. Жалпы узундугу 13 километрге созулса, анын 2 километр 400 метри райондук суу чарба башкармалыгына караштуу. Буга чейин бул каналды 4 суу пайдалануучулар ассоциациялары тейлеп келген. Бирок канал каралбай, бетондору кулап, капиталдык оңдоп түзөө муктаждыгы жаралган. Учурда суу чарба башкармалык аталган каналды кайрадан башкармалыктын карамагына алып, тиешелүү кызматкерлер атайын техниканын жардамы менен каналды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшүүдө. Биздин Манас районунун суу чарба башкармалыгынын быйылкы жакшы товар иштери эрте башталып атат. Башка райондорго салыштырмалуу, мисалы Манас районунда бизге жаз эрте келет. Анан күндүн сугуна карабай өзүбүз ушу суу башкармалыгынын ишкерлери болуп баарыбыз ушу башкала иштерин эрте чыгышта быйыл сууну эрте берилет буюрса быйыл суу эрте эле. Ошого азыр аракет кылып атабыз, каналдарыбыздын баарын тазалап, иштеп, тазалап жерлер бар, оңдолуучу жерлер бар, ошолордун баарын эртелесек кеч болуп баратат. Кеч болуп калат да, убага келгендечи. Саза каналынын 200 метр аралыгы капиталдык ремонттон өтөт. Жакында Байсуу, Кыдыралы, Баласаруу каналдары жалпы мекеме уюмдар тарабынан оңдоп түзөлүп, жазгы суу өнөктүгүнө даярдалат. Эң көйгөйлүү маселе Кеңеш айылынын дыйкандарына суу жеткирүү. Быйылкы жылы көйгөйдү чечүү колго алынат. Бүгүнкү күнү Манас район суу чарба башкармалыгында Саза каналында капиталдык оңдоо түзөө жумуштарына даярдыктар көрүп жатат. Саза каналына жазгыга план боюнча 200 метр коюлган. Ошол 200 метрге дайындыктар жүрүп атат. Жогоруда өзүңөр көргөндөй насосный станцияда жүрүп атат жумуштарыбыз. Анан бизде Мешкос каналда 59 километр өзүбүздүн Мешкос каналыбыз бар. Анын бүт жеринде план боюнча иштер жүрүп атат. Ички чарбалыктар боюнча өкмөттүн токтомунун негизинде элдик ашар методу менен айыл өкмөт, айыл башчы жана жергиликтүү администрациялар менен план иштери болуп, 1 апрелге чейин иштер жүрөйүн деп атат. Бул Баласаруу насостук станциясы. Суу сактагычтан келген сууну сордуруп, Эмбир каналына кое берген жалгыз насостук станция. Бул 1200 гектар жерге суга суу жеткирет. Насосту жыл сайын ремонттон өткөрүп, жарабай калган тетиктерин алмаштырып, жазгы сугат өнөктүгүнө даярдыктар көрүлүүдө. Алдыда оңдоп түзөө иштери толук аякталса, сугат суу берүүгө даяр болот. Биздин Манас райондук суу чарба башкармалыгынын астындагы Баласаруу насостук станциясы 1200 гектар жерди тейлейт. Анын ичинен Баласаруу спазы, Арал спазы жана Жорго спазы. Баласаруу насостук станциясы 1987 жылдан бери иш алып барат. Жазгыга кызуу даярдыктар жүрүүдө сугатка. Азыркы учурда 4-чү агрегаттын роторун алмаштырууга даярдык жүрүп атат. Насостун даярдыгы ошол бул 5-чи агрегатыбыз буюрса даяр, 4-чү агрегат ротор алмашса бүт ишке кошулат. Даярбыз. Жалпы Манас район аймагында 18 000 гектарга жакын сугат жерлер бар. Аймактын дыйкандары негизинен калемпир, көпчылдык чөптөн бедени көбүрөөк эгишет. Норузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Манас району. Расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын премьер-министри Олжас Бектонов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Акылбек Жапаров Олжас Бектоновду Казакстандын премьер-министри болуп дайындалышы менен куттуктап, жооптуу кызматында ийгиликтерди каалады. Биз казак тарап менен болгон мамилени жогору баалайбыз жана аны мындан ары дагы чыңдоого умтулабыз. Дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери биздин кыргыз-казак өз ара кызматташуубуз бекемделип, стратегиялык өнөктөштүккө жана союздаштык деңгээлине жетти, деди Акылбек Жапаров. Телефон аркылуу сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү боюнча пландарды белгилешти. Жол кырсыктарын алдын алууга УНА мамлекеттик мекемесинин ролу зор. Жол эрежелери так сакталбагандыктан жада калса айдоочулар жол эрежелерин билбегендиктен келип чыккан кырсыктар көп катталууда.
Андыктан жол коопсуздугун камсыз кылууда биринчи кадам айдоочулук күбөлүк алуудан башталат. Ал эми айдоочуга унааны башкаруу укугу кандай тартипте берилет? Кененирээк кабарчыбыз улантат. Учурда бул бөлмөдө айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык жактан сынак жүрүп жатат. Негизинен курсанттар 20 суроонун 18-ине туура жооп берсе, ийгиликтүү тапшырган болуп эсептелинет. Ал эми даярдануу үчүн жолдо кейчи тиркемеси же сайты аркылуу кирип, мына минтип даярданышса болот. Өткөн жылы 9079 жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшырган. Анын ичинен 999 жаран ийгиликтүү өтүп, жол эрежелерин анык билерин көрсөткөн. Ал эми 2024 жылдын январь айынан тарта 660 жаран сынакка катышып, анын 110-у ийгиликтүү тапшырган. Сынактан өткөндөрдүн көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу жогорулаган. Бул айдоочулук күбөлүк алуучулардын даярдыктарынын жакшырганын далилдейт. Мурун азыраак өтүшүп, даярданбай келишип, кулап кайра кете берчү. Азыр акы төлөнгөндөн баштап булар дагы калтырбай келип атат, кээде келбей калышы мурун бекер убагында. Азыр калтырбай келишип атат, окуп даярданышып, күндөн күнгө результат өйдөлөп 5-6 жолу, кээ бири 2-3 жолу кирип өтүп кетип атат да, өз күчтөрү менен тапшырып даярданып келишип атат. Бир күндө Унаа мамлекеттик мекемесинин Талас регионалдык бөлүмүнө теориялык сынак тапшыруу үчүн орточо эсеп менен 50-60 адам кайрылат. Алсак бул күнү саат түшкү 3кө чейин 43 жаран сынакка кирген. Алардын 9-у ийгиликтүү тапшырды. Бул жака тестке 5-чи жолу келишим. Үйдөн эле өзүм күчүм менен эч кимдин жардамы жок окудум бардыгын. Окуумдун мөөнөтү мен 1 жума дайындандым. 1 жума дайынданып, күнү түнү дайынданып жүрдүм. Ошонун ийгилигинен өттүм десем болот. Теориялык сынактан өткөн курсанттар практикалык жактан сыналат. Категорияларына жараша механикалык транспорт каражаттарын эрежелерге ылайык айдай билүүсү шарт. Теоретический сынак тапшыргандан кийин 167 сом акысын төлөп, практикалык сынак тапшырат. Каласы ушул эле күнү тапшырса болот, биринчи күнү 5-чи күнгө чейин. Биздин адистерибиз тарабынан кабыл алынат. Практикалык сынакта кайсы Б категориясында жеңил машина айдайт, С категориясында грузовой, оор жүк ташуучу машина айдап, ошо менен практикалык сынак тапшырат. Практикалык сынакты ийгиликтүү тапшырып келгенден кийин анан бул жерден сүрөткө түшүп, кагаздардын баарын биздин адистер тактап, ошонун негизинде анан айдоочулук күбөлүк алышат. Башкы жагдай руль башкаруудагы жоопкерчиликти эстен чыгарбоо зарыл. Айдоочулук күбөлүккө ээ болуу менен өзүңүздүн гана эмес, башка бирөөнүн өмүрүнө залал келтирүүдөн сактаныңыз. Бул үчүн болгону жол эрежелерин билүү жана сактоо негизги милдет. Ыктыгүл Дүйшөнова, Чыңгыз Бокошев, Урмат Тогдурбек уулу, Талас шаары. Таласта 60-ка жакын тарыхый жайлар бар. Окумуштуу илимпоздордун изилдөөлөрүнө ылайык Талас өрөөнү өлкөдөгү бирден бир тарыхый эстеликтерге бай аймак катары эсептелет. Буга аймакта табылган балбал таштар, орто кылымдарга таандык тарыхый табылгалар, шелжи жана текапкет сыяктуу байыркы шаарлардын калдыктары. Ошондой эле тарыхтагы ийри салгылашуулардын бири Атлак салгылашуусу орун алган жайлардагы далил болуп келет. Мына ушундай тарыхка бай өрөөнүбүзгө келген меймандар үчүн тарыхый жайлардын маршруттук макети түзүлдү. Макетти Талас мамлекеттик университетинин окуучулары жана студенттери даярдашууда. Теманы кененирээк кабарчыбыз токтолот. Тарых факультетинин студенттери жасап жаткан бул макеттер келечекте өрөөнүбүзгө келген туристтер үчүн маршруттук карта болот. Бул жасалып жаткан картага аймактагы 60-ка жакын тарыхый жайлар түшүрүлүп, маршруту көрсөтүлөт. Өрөөнүбүздө туристтерге жана конокторго сунушталчу тарыхый жайлар көп. Аларды Орусия жана Европа өлкөлөрүнөн келген окумуштуулар изилдешкен. Талас өрөөнүндө 60-ка жакын орто кылымдарга чейинки колодорунан баштап орто кылымдарга чейинки тарыхый эстеликтер изилденип катталган аймак болуп эсептелет да. Бизге сакталганы колодорунун эстеликтери да бар, 1-5 кылымдарда сакусундардын эстеликтери да бар. Ошондой эле 6-8 кылымдарга таандык ошо түрк мезгилиндеги балбал таштар, андан кийин орто кылымдарга таандык көрүстөндөр, байыркы ирригациялык каналдар өтүгө изилденип, азыркы мезгилдерде ошо дагы эле улануу болуп атат, изилдөө уланып атат дагы. Ошо келген туристтерге де жактырган аймак катарында изделинип келатат.
Тарыхый жайлардын макетин даярдоо сунушун Талас мамлекеттик университетинин ректору демилгелеген. Учурда студенттерден түзүлгөн топ Манастын күмбөзү, байыркы шаарлар жана музейлердин кичинекей макеттерин жана аларга баруучу жолдун маршрутун түзүшүүдө. Макетти жазуунун максаты учурда туризмди өнүктүрүү маселеси абдан жакшы көтөрүлүп актуалдуу болууда. Өзгөчө ошо студенттерге, жаш муундарга Талас өрөөнүндөгү тарыхый эстеликтерди таанытуу максатында, анан сырттан чет өлкөдөн келген туристтердин бизге Талас өрөөнүнө келгенде ошо эң маанилүү тарыхый эстеликтерди өзүнүн багыты менен туура көрсөтүшү үчүн студенттерге дагы бизде сабак өтүп аткандан тышкары ошо өз колдору менен кармап жазап көрүп атканда чоң практика болуп атат. Келечекте тарыхый жайлардын электрондук маршруту дагы иштелип чыгат. Мисалы, чет өлкөдөн Германиядан бир археолог келсе, ал эч кимге кайрылбастан эле ошо Google'га кирип Талас өрөөнүндөгү белгилүү тарыхый эстеликтерди көрө алат. Ошол багыты канча километр жүрөт, ошол боюнча маалыматты да кошо алдына жазып коелу деп атабыз. Тарыхый жайларды изилдөө жана алардын макетин даярдоо студенттерди да кызыктырат. Таласта туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр кеңири. Биз азыркы учурда Талас өрөөнүнө тиешелүү тарыхый эстеликтердин макетин жасап атабыз. Маршруттук макетин жасап атабыз. Анан мен азыр жасап жаткан нерсе негизи Талас өрөөнүндө тоолор көп болгондуктан ошонун макетин жасап атам десем болот. Анан негизи биз тарыхта окуп жаткандыктан, тарыхчылар болгондуктан көбүнчө ушул тарыхый эстеликтер боюнча аябай көп өтөбүз да. Анан теориялык жактан эле өтпөй, өзүбүз ошо эстеликтерди көрүп билип жүрөбүз, анан ошону эми өз колубуз менен жасап көрүп атабыз. Мен жасап жаткан макет бул Эчкилүү тоо деп аталат. Башкача айтканда Кыргыз ала тоосу. Биз бул макеттерди жасоо аркылуу тарыхый эстеликтерди мындай тереңдетип үйрөнөбүз. Студенттер тарабынан даярдалган Таластын тарыхый жайларынын макети Талас мамлекеттик университетинин алдындагы Канат Кеңешбеков атындагы тарыхый этнографиялык музейине коюлат. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Китеп окурмандарына 500 000 сом сыйлык берилет. Мындай демилгени Манас районундук жаштар көтөрүп чыгышты. Китеп окуу жарышы 19 февралдан башталат. Жаш курагы чектелбейт. Ага катар жалпы республикалык тестирдөөнүн жыйынтыгы менен алтын сертификатка жана 200дөн жогорку балга ээ болгон бүтүрүүчүлөргө акчалай сыйлыктар берилет. Негизги максат билим сапатын жакшыртуу. Теманы кабарчыбыз улантат. Биздин райондун ичинде жалпысынан 500 000 сом байге фондун коюп китеп окуу конкурстун уюштурабыз. Эл акыны Алы Туткучев башында турган Манас районунун жаштары район тургундарын китеп окууга үндөйт. Бул максатта 19 февралдан 4 майга чейин Манас районунда китеп окуу жарышы орун алат. Анда улуу муундун өкүлдөрү, асыл адам бейнеси, ал эми жаштар эмне үчүн китеп окуш керек аталышындагы китептерди окуп тест тапшырышат. Китеп жарыш боюнча конкурс уюштуралы деп турабыз. Жалпы байге фонду 500 000 сом. Жүрүшү 2 китеп сунушталат. Бул чоңдор үчүн асыл адамдын бейнеси. Аны окуучулар дагы 1 майда жыйынтыкталат. 4 майда борборубуз Манас район борборуна келесиздер дагы ал жерден тиги тест негизинде аныкталат. Анан байгез ошол жерден тапшырылат. Окуучулардыкы да ушундай. Андан тышкары быйылкы жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификатка жана 200дөн жогорку балга ээ болгон бүтүрүүчүлөргө 250 000 сомдон сыйлык берилет. Ага катар жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуну даярдаган мугалимге 50 000 сом, ал эми мектепке 30 000 сомдон каралган. Бул каражат Манас районунун мыкты жаштар тарабынан чогултулуп, жыл сайын уюштурулуп турат. Мамлекет мага эмне кылып коюп тур эмес, мен мамлекетке эмне кыла алам деген жигиттер бар экен. Жүрөктөрүндө кичимекенине болгон бир патриоттук сезим бар жигиттер бар экен. Ошол жигиттер эле мамлекетибизге жана анын ичинде кичинекей мекенибизден баштап ушундай салым кошолу деп эле ортодон чогулта калган акчасы. Булар быйылкы жыл менен эле токтоп калбайт. Мындан ары дагы жыл сайын ушул ишти адатка айландырып, уландырып туралы деп максат кылышты. Бүтүндөй атактуулар, таланттуулар, илим постор бардыгы айыл жергесинен чыккан. Айылдыктардан дагы да болсо үмүтүбүз чоң, дагы биз мыктыларды чыгарууга жардамчы бололу деген ниеттер бар.
Манас району билим берүү системасын жакшыртууга багытталган иш-чарага мектеп директорлору жана район акими Досманбет Жээнбеков катышты. Анда жаштарды китеп окууга үндөө, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу маселелери талкууланды. Жылдан жылга райондун көрсөткүчтөрү жакшырып келет, бирок быйылкы жылы өзгөчө көңүл бурулары күтүлөт. Ошол жыйынтык чыкканга да биз баардыгыбыз аракетибизди кылабыз. ОРТдан алтын сертификат алгандарга 10 окуучу алтын сертификат алса, 10 окуучуга тең 250 миң сомдон 2,5 миллион сомго чейин акча беребиз деп өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Окуучуларды тарбиялаган мугалимдер жетиштүү. Окуучулар азыркы күндө жумасына 3 жолудан атайын ушул жыйыртык сабагына жыйыртыга даярдануу боюнча өздөрүнүн даярлыктарын көрүшүп атат. Кудай кааласа жакын арада эми жыйынтыгы күтөбүз. Жыйындын соңунда эл акыны Алы Туткучов башында турган жаштардын жоонтобу район акими Досманбет Жээнбековго өз белектерин тапшырып, мектеп директорлорунун ар бирине 5 миң сомдон сыйлыктарын беришти. Манас район жаштарын көтөргөн бул демилгеси өлкө келечеги үчүн билимдүү жаштарды тарбиялоого өбөлгө болот. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Манас району. Советтик армиянын ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 35 жылыгына карата Талаш шаарындагы номер 17 баласан балдар бакчасынын тарбиялануучулары жана эмгек жамааты ооган согушунун ардагери Жамалбек Кулманов менен жолугушту. Жамалбек Кулманов 1979 жылы советтик армияга чакырылып, атуулдук милдетин аткарган. Бул күnkү жолугушунун жүрүшүнөн кабарчыбыздын материалында. Ушул күнү дүйнөгө улуу туштук орногон, унутулбай эч качан улуу жерин коргогон. Талас районунун Арал айылынын тургуну ооган согушунун ардагери Жамалбек Кулманов алгач аскердик милдетин Украинада өтөп баштаган. Андан соң Казакстанда кызмат өтөп, аскердик даярдыктан өтүп, 6 айдан кийин Ооганстанга жөнөтүлгөн. Жаңы барганда оор эле болду. Себеби дегенде абасы ысык, күндүзү, түнкүсү суук. Жаңы баргандыктан көп балдарыбыз ар кандай эпидемиялык ооруларга чалдыкты. Андан тышкары ошол жердеги душмандарды тазалоодо дагы балдарыбыз оор жаракат алып качып болуп кеткендер бар. Согуш болбосун эч убакта. Номер 17 баластан балдар бакчасынын мотураган бөөктөрү Жамалбек Кулмановго жагымдуу маанай тартуулап, ыры бийлерди аткарып жана ооган согушундагы оор күндөрдөн чакан сценка тартуулашты. Ай чубалып артынан 35 жыл толду бүгүн деп турам. Унут болуп кетерек кобул согуш бүт ааламды титиретип ал турган. Жаш жигиттер кан майданга аттанган, энелердин көздөрүнөн жаш тамган, катка жазган күт апаке барам деп канча жоокер кайтпай калды ал жактан. Баластан балдар бакчасынын бөбөктөрүнө Жамалбек Кулмановдун эрдик көрсөткөндүгү кызыктырды. Соғыш жасап өлім оту жабаңдайт, адам емес ойбандарды қалабайт, емгек менен бүткөн қол жайларды бомба тиіп бұрдағып талқабайт. Өтен елді, өтен жерді өз жерінен қорғашқан, артта қалды Ауганистан аламаты соғыштың, шептен ердің күчі бектейт ата баба мабаутан, білесіңер барқын басын мыйғата қоныштың. Ооганстанга өз интернационалдык милдетин өтөөгө аттанган жердештерибиздин канчасы өз мекенине кайтпай калды. Аларды эскерип туруу ар бирибиздин милдетибиз. Орозбек Бейшебаев, Зина Ахматова, Талаш шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл улансын.